Кандайсыздар? Токуучулук мектеби сиздер менен мен Айчүрөк. Салам достор. Бүгүн сабакта биз сиздер менен дагы бир шапканын түрүн токуйбуз. Эркек кишиге менде мондой жип бар экен. Бул Alize Superlana Maxi окшойт. Менимче анык эсимде жок, бирок ушул жиптен азыр эң оңой мужской шапка токуйбуз. Ар бир моментти эске алып токуган аракет кыламын. Биз бир аз жоонураак спицы тандадым. Бул шиштин размери азыр айтамын. 4,5 болсо керек. 4,5 экен. Биз эмне кылабыз? Эң жөнөкөй метод менен биз илмектерди терип алабыз. Мага 56-57 размердеги эркек кишинин баш кийими керек. Бир аз узунураак жип калтырабыз. Узунураак дегеним 1 метрден дагы ашыгыраак узун жип калтырып алып, биз азыр 1, 2, 3, 4, 5, 69 илмекти терип алабыз. Өз алдыбызча 69 илмек теребиз. Мына кыздар, мен азыр 69 илмекти терип алдым дагы. Азыр биз сиздер менен ошол негизги өрүм кандай болот. Азыр биз бул шапканы бийигине токуйбуз дагы. Мына мисалы үчүн 19-20 сантиметр. Мага 57-58 размердеги эркек кишинин шапкасын керек. Азыр ошондо биз мындай ушул бойдон эле бийик токуйбуз дагы, анан шапканы бириктирип тигебиз. Кыскача жалпак тилде түшүндүргөнүм ушундай. Азыр эми биз сиздер менен узор кандай болот, кандай өрүм менен токуйбуз, ошону түшүндүрүп берейин. Биз эгерде сизге мындан кичинерээк өлчөмдөгү баш кийим шапка керек болсо, эмне кылабыз? Азайтабыз, обязательно 4кө бөлүнүшү керек жана бир кошумча болуш керек. Мисалы үчүн мен 69 терген болсом, 68ди 4кө бөлсөм болот. Себеби өрүмдө биз 2 резина аркылуу токуйбуз, бирок бир аз башкача чыгат. Аябай сонун чоюлчак келген. Эң негизги эреженин бири бул биринчини биз дайыма токубайбыз, чыгарып алабыз. Мынакей. Анан дайыма 2 оң менен баштайбыз дагы, эң акыркы 1 сол менен бүтөт дагы, эң акыркы биз сиз менен айткандай эле кромочный деп айтабыз орусча, эң акыркыны сол менен токуп бүтүрөбүз дайыма. Демек мен биринчисин чыгардым. Экинчисин оң кылып токудум, көрдүңүзбү? Биринчи, экинчини мына. Биринчини алдым, биринчи, экинчини адаштым. Биринчи кромочныйды чыгардым, андан экинчи, үчүнчүдөн баштап биз дайыма оң кылып токушубуз керек болот. Андан кийинкини биз 2 сол токуйбуз. Андан кийинкини оң кылып токуйбуз. Экөөнү көрдүңүзбү? Дайыма 2ден токуп атам мына. Азыр сиз өз алдыңызча, мен дагы өз алдымча ушул өрүмдү акырына чейин токуп, катардын аягына келгенде жолугабыз. Ар ким өз алдынча токусун, сабак узак болуп кетпесин. Мынакей кыздар, мен азыр эң акыркы 2 илмекти токуп жатамын. Эң акыркы экөөнү дагы мындай тескерисинен кылып токуп алдым, сол кылып. Жумушубузду бурабыз дагы баштайбыз. Биринчисин чыгарабыз. Биринчи, экинчини оң кылып токуйбуз. Андан кийин сол. Мына ушундай кылып 2 оң, 2 сол кылып биз азыр сиз менен 19-20 сантиметр бийиктикте ушул эле узорду кайталап токуй беребиз. Азыр дагы ар ким өз алдынча токусун, анан дагы жолугабыз сиз менен. Дал ушул узорду кайталай бересиз ошондо. 2 сол, 2 оң. Жумушубузду кайра буруп алып дагы деле ошондой. Бир аз токуйбуз, анан дагы жолугабыз сиз менен. Мына кыздар, мен азыр биз токуп жаткан шапканын, тумактын эң негизги бөлүгүн бүтүрүп алдым. Мен канча сантиметр токудум? Бир эле ушундай катар токуйбуз. Айтып өткөнүмдөй. Мынакей, мен азыр 20 сантиметр болгон бийиктикте негизги бөлүгүн токуп алдым дагы. Эми азыр сиздер менен жаңы бир терминди үйрөнөбүз. Негизги терминдердин бири биз сиздер менен өтө элек болчу кал терминди кыскартуу деп аталат. Ал үчүн биз дайымкыдай биринчи илмекти токубайбыз, чыгарып алабыз дагы. Экинчи илмектен баштап биз сиздер менен кыскартуу дегенди үйрөнөбүз. Кыскартуу бул экөөнү бирге токуп, бир илмек чыгаруу экөөнүн. Бул жерде биз көрүп тургандай оң менен токулган,
кийинкиси сол. Мынакей ушундай кылып эки-экиден кыскартып алабыз дагы. Бизде илмектердин саны 2 эсе азайыш керек. Экөөнү бир. Бирок мына узорго карап кандай өрүм болсо мурункусу ошондой кылып токуйбуз дагы. Бизде илмектердин саны ошентип азаят. Кыскартуу кылабыз. Бул сол. Бул дагы сол болуп турат. Мынакей көрдүңүзбү? Кыскартууну мына ушинтип улантабыз. Экөөнү бир. Дагы экөөнү бир. Мына ушинтип экөөнү бир кылып токуйлабыз. Көрдүңүзбү? Мынакей. Кыздар, азыр мен кайра ичкери жагына өттүм. Бир катар кыскартып алдык. Эми бул катарды жөн гана кандай болсо ошол бойдон кайталап токуп алабыз. Бул биздин ичкери жагыбыз. Тескери жагы, то есть мынакей кромочный чыгардык биринчини. Андан кийинки бир оң, бир сол. Мына ушул узорду эле кайталап токуйбуз. Бир сол, бир оң. Катардын аягында сиз менен жолугабыз. Ушул эле узорду кайталайбыз. Азыр биз сиз менен жөн гана токуп алдык бир катарды. Эми кийинки катарды биз дагы кыскартып баштайбыз. Кантип кыскартабыз? Биринчи илмекти токубайбыз, чыгарып алабыз. Ал эми кийинкини үчөөнү бир токуйбуз. Бир оң, бир сол, бир оң турат. Ушул үчөөнү бириктирип оң кылып токуп алабыз. Андан кийинкини бир сол, андан кийинки үчөөнү бир оң кылып токуйбуз. Мынакей көрдүңүзбү? Ал эми биз катардын аягына келгенде бир моундай жери бар, эске алчу. Эң акырында 3 эле илмек калат. Азыр биз сиз менен 3 оң, сол, оңду бир, анан солду бир токудук. Эми эң акырында бир оң калды, мынакей. Бир сол калды. Изнаночный эле. Эң акыркыны жөн гана сол кылып токуйбуз. Мынакей. Көрдүңүзбү? Биздин илмектерибиз кичирейип, азайып баратат. Бул метод жанагы шапка токуй турган атайын инструментим жок деген кыздар үчүн сонун туура келет. Мен шапканын уш жагына келип калганда шишимдин дагы бир аз кичинерээк размерин өзгөртүп алдым, кичинекей көрүнсүн үчүн. Сиз пока өзүңүз үйрөнгөнчөктү каалагандай токуп турсаңыз болот, бар шишиңиз менен. Кийинки катарга өттүк. Биринчини токубадым, экинчиси оң, үчүнчүсү сол. Бул жерде уже резинка бир болуп калды, кыскарып отуруп. Көрдүңүзбү? Биз башында 2 кылып токуп жаткан болсок, азыр мынакей уже бир оң, бир сол. Карайбыз. Бул жакта илмектерибиз кандай турат? Мурунку илмектер оң болуп турабы, сол болуп турабы? Ошону карап, адашып кетпеш үчүн ошону карап токуйбуз дагы. Бир катарды бир оң, бир сол кылып, бир резинка узорундай өз алдыбызча токуйбуз дагы. Катардын аягында жолугабыз сиз менен. Мынакей. Азыр мынча кичине эле калды. Ар ким өз алдынча токусун. Азыр мен катардын аягына келип калдым уже, кыздар. Бир оң, бир сол кылып, бул катарыбызды дагы бүтүрүп алдык. Эң акыркыбыз сол болуп токулат. Эми азыр биз көрдүңүзбү? Кыйла эле кичирейип калды. Мынакей. Мындай болот. Эми дагы илмектерди 2 эсе азайтып алабыз. Кантип азайтабыз? Биринчини чыгарабыз дагы. Баарын 2ден токуп чыгабыз. Экөөнү бир кылып, оң кылып токуп чыгабыз. Мынакей. 2ден бириктирип алабыз. Бул кайсы термин экен? Демек, кыскартуу деген термин кошулду бизге. Мына ушундай кылып 2-2ден бириктирип алабыз. Азыр биз оң жагын токуп жатабыз. Өз алдыбызча бириктиребиз. Калганын анан катардын акырында сиз менен дагы жолугабыз. Ушундай кылып бириктирип алабыз. Бизде дагы илмектерибиз азаят. Кичине калды. Бүтүрүп эле коебуз мынакей видеодо эле. Мынакей. Бүтүрүп алдык дагы. Бизде бир гана эң акыркы илмегибизди тетири токуйбуз, сол токуйбуз. Азыр биз сиз менен эң акыркы катарын токуйбуз. Жалаң сол. Бул тескери жагы болгон үчүн жалаң сол кылып токуп алабыз бир катар.
Биз сиздер менен эң акыркы катарын бүтүп алдык. Менде илмекте 11, 2, 4, 6, 8, 11 ilmek kaldı. Emeğini kılabız. Bizge gerekli болгон uzunlukta cipti kaldırıp alabız dağı. 1, 2, 3, 4. Ben kaldırdım. 1, 2, 3, 4. Şimdi aşağırak kaldırdım. Мына кыздар, азыр биз бир жолу тескери токуп алгандан кийин сол кылып эми бизде азыр эле илмектерибиз калып, ошол илмектерди биз могул жипке өткөрүп алышыбыз керек болот. Кантип өткөрүп алабыз? Мынакей биринчи 2 илмекти бир токуп алабыз. Мынакей могул жипти алган бойдон катуураак тартабыз. Тартканыбызда бизге уже бул жерден бул жебиз чыгат. Чыгарып алабыз дагы. Өзүбүзгө керектүү болгон узундукту биз кесип алганбыз, Мынакей чыгарып алдым дагы. Эми кийинкилерин уже ар бирин бирден чыгарабыз. Мындай кылып, мисалы үчүн ар бирин бирден чыгарып алабыз. Мынакей мындай кылып. Көрдүңүзбү? Ар бирин оң кылып токуп атып, ошо жипти чыгарып алабыз. Мынакей оңой эле бул жагы. Ар бирин бирден өткөрүп жипти тарта беребиз. И бул жакта илмекти кое беребиз. Менде 5 калды. Эми сиз дагы өз алдыңызча киргизип тарта беребиз. Болду. Мына кыздар, мен азыр чыгарып алдым. Мындай бир сонун чокку пайда болду. Оң тескерисин кантип билебиз? Мынакей бул жерде көрүнүп турат. Бул сол жагы, тескери жагы, бул оң жагы. Кыздар, биздин шапкабыздын эң акыркы бөлүгү калды. Мен акырынан мондой көзү чоң ийнеге өткөрүп алдым. Пластик болсо да жарайт, темирден болсо да, берки нержавейкадан болсо да жарайт. Катуу тартып алабыз. Эми бул жерде бириктирип алабыз. Кааласаңыз өзүңүзгө кайсы жол ыңгайлуу болсо, ошол жол менен тиксеңиз болот. Же ушул азыр мен көрсөтүп берген метод менен дагы тиксеңиз болот. Мен мыкты, супер мыкты тигүүчү эмесмин, бирок аракет кылам сиздерге көрсөтүп бергени тегиздеп алабыз. Кааласаңыз ушул жерге бир нерсе менен кыстырып койсоңуз болот. Бири узун, бири кыска болуп калбасын үчүн. Менде азыр жанымда чоң нерсе жок экен. Ошон үчүн могул скрепка менен бириктирип турайын. Тигип атканда бир жагы узун, бир жагы кыска болуп кетпесин үчүн билип турганым. Эми бириктиребиз дагы эки учун. Биринчиден өткөрдүм. Биз баягы жүрөкчө болуп калды да, биринчи токубай эң акыркысын тескери токуганыбыз жүрөкчө болду. Ошол эки жүрөкчөнү бири-бирине бириктирип канат тигип чыгабыз. Биринчи үйрөнүп атканыңызда кыйын болсо, өзүңүз каалагандай бириктирип чыксаңыз болот. Мына ушундай кылып эле жүрөкчөнүн ортосунан аласыз. Катуу тартып, эки жүрөкчө биригип турат жерде азыр мына. Бул жүрөкчө. Жүрөкчөнүн ортосуна салып ийнени чыгарабыз дагы. Бул беттеги жүрөкчөгө салабыз. Катуу тартабыз. Мына ошентип ар ким өз алдынча катуу тартып бул жака чейин бириктирип чыгат. Мына кыздар, мен азыр шапканы бул жерин бириктирип бүттүм. Өтө билинбейт. Мынакей көрдүңүзбү? Сонун, мыкты 56-57 размерге туура келген эркек кишиге шапка болду. Эгерде сиз мындай кайрый турган шапка токуйм десеңиз дагы болот. Сиз өзүңүздүн ушул кайрылган жерине канча сантиметр керектелет, ошол сантиметрде узунураак. Мен азыр 20 сантиметр токудумбу, демек сиз 5 сантиметрде эле, мисалы үчүн 25 сантиметр узундукта токуйсуз. Ал эми бул жип жаңы баягы башында башталган жип атайын көрсөтөйүн деп кармап турдум эле. Мына азыр мен ушул жерде жипти бириктиремин, бекитип коемун, киргизип шапканы жууп бутоо кылгандан кийин илмектер өзүнүн ордуна келет. Эмесе ушундай шапкаларды токуңуз. Инстаграм баракчаларга чыгарганда мени белгилеңиз. Каналга катала элек болсоңуз каталыңыз жана коңгуроону басып коюңуз. Башка кыздарга дагы пайдалуу болсун үчүн видеолордон бөлүшүп туруңуздар. Баарыңызга ийгилик, үй бүлөңүзгө тынчтык, амандык, өзүңүзгө жана жакындарыңызга кубаныч тартуулаңыз.